Саламатсыңарбы балдар. Силер менен Ошмонун Каракулжа гимназиясынын Кытай тили мугалими Иса кызы Жылдыз. 大家好，同学们，我是你们的知恩老师。今天我们课程题目是事件之境。什么事件？ Силер менен бүгүнкү сабагыбыздын темасы убакытты белгилөө кайсы убакытта деген темада болмокчу. Албетте 5-6, 7 класстар үчүн. Кытай тилинде балдар саатты үйрөнүү үчүн алгач диен деген сөздү үйрөнүүбүз керек. Диен бул кыргыз тилине которулганда саат деп которулат. Мисалы, Sen diyen saat 3, u diyen saat 5 degенди түшүндүрөт. Көңүл бурабыз балдар. Кыргыз тилинде saat 10:00, 22:00 деп сааттын жебеси 10ду көрсөткөндү айтабыз. Бул дегенибиз балдар, кыргыз тилинде 24 саатты бир суткага бөлгөнбүз. Кытай тилинде болсо балдар 22:00, 23:00 деп айтпастан шаңу, цаошаң, сяу, ваншаң сөздөрүнүн жардамында саатты айтат экенбиз. Мисалы, лиру, во цаошаң 6点去学校. Мен эртең менен саат 6да мектепке барам. Цаошаң, сяу. Бул сөздөрдүн ордуна цаошаң деген сөздүн ордуна сяу сөзүн коюп айта турган болсок, мен кечки саат 6да мектепке барам деп которулат. Кытай тилинде мүнөттү белгилеп айтууда балдар фэн сөзүн колдонобуз. Фэн бул кыргыз тилинде мүнөт болуп которулат. Лиру, мисалы, 3дөн 20 мүнөт өттү деген сөздү сән диен аршы фэн. 9дан 7 мүнөт өттү деген сөздү чио диен чи фэн деп айтабыз. Ошондой эле Кытай тилинде балдар 15 мүнөт өттү деген сөздү ик деп да айтсак болот. Же болбосо 45 мүнөт дегенди да айтсак болот. Лиру, мисалы, сән диен ик 3дөн 15 мүнөт өттү. Бул сөз икны колдонбой айтканда сән диен шы у фэн болуп которулат. Мунун которулуштары 3дөн 15 мүнөт өттү болуп которула берет да, Кытай тилинде сән диен ик бул сән диен шы у фэндин кыскартылып айтылганы. Кытай тилинде жарым деген сөздү үйрөнөбүз анда балдар. Жарым деген сөздү түшүнүү үчүн бән сөзүн колдонобуз. Бән бул Кытай тилинен кыргыз тилине которгондо жарым деп которулат. Лиру, мисалы, сы диен бән 4,5, сән диен бән 3,5, у диен бән 5,5 деп которулат. Ал эми саат канча болду деген сөздү Кытай тилинде сянзай жи диен деп суроо беребиз. Эстен чыгарбоо керек. Убакытты түшүндүргөн шаңу, сяу сөздөрү балдар сүйлөмдө жана суроо түзгөндө этиш сөзүнөн мурда коюлат. Лиру,
Мисалы, биринчи, 我下午5点去图书馆. Мен бүгүн кечки саат 5-те китепканага барам. Бул жерде 下午5点деген сөз чү деген барам деген сөздөн мурда коюлуп жатат. Ал эми экинчи сөзгө 你几点去阅览室? Сен окуу залына канчада барасың? Бул жерде 几点деген сөздү алабыз. Бул чү барам деген этиш сөзүнөн мурда коюлган. Эндемесе балдар, бул сабак силер үчүн пайдалуу болду деген үмүттөмүн. Кийинки сабактан жолугушканча. Все дача.